Эмне үчүн баланы классында чөйрөсүндө четтетип, жалгыздатып бөлүшөт, урушат, кемсинтип кордошот? Кандай деп ойлойсуз? Сабаган бала күнөөлүүбү же сабалган балабы? Баланы классташтары же өзү теңдүү балдар уруп, же шылдыңдап четтетүүнүн ар түрдүү себептери бар. Анын эң чоң себеби бул ата-эне. Сиз бул пикирге кошуласызбы? Ата-эненин орой сөзү, корс мамилеси, баланын сезимдерин талкалаган сөздөрү балада мени урушса, кордосо болот деген көмүскө аң сезиминде программа орнотуп коет экен. Мени урушса болот деген программасы бар баланы мугалимдер да аң сезимсиз түрдө аткарышы мүмкүн, эгерде мугалим өз кесибинин мыкты чебери болбосо. Баланы ар дайым жанында жүрүп коргой албайбыз. Анын чек арасы бар экендигин, өзүн коргоону үйрөтүү ата-эненин мамилесинен башталат. Менин балам мага гана керек, менден башка эч кимге керек эмес. Эгер мен аны урушсам, аны көчөдө толтура урушуучулар табылат. Ал эми сабаган бала жөнүндө сөз кыла турган болсок, алардын да ата-энеси күнөөлүү. Кээ бир ата-энелер балдарын бирөөнү кордоону үйрөтүшөт. Өздөрү да күчү, духу, мүмкүнчүлүгү жеткендерге өнөрүн көрсөтүшөт. Анткени алар башкача болгонду билишпейт, деңгээли ошончолук гана. Эгер балдарыбызды үйдө каттуу уруша турган болсок, же мээримге зар кыла турган болсок, сүйүү көрбөгөн балдар да жүрөгүндөгү боштукту, чек арасын коргой албаган бошоң балдардан чыгарышат. Өкүнүчтүүсү бирөөнү кордоп, урушуу менен ал бала жыргай да албайт. Демек, досторунан кордук көргөн дагы, кордогон дагы күнөөлүү эмес. Кептин баары ата-энеде. Жоопкерчилик, тарбия бул ата-энелерде. Балабыздын бактылуу балалыгына да, келечекте бактылуу болушуна да жоопкерчилигибиз көп экен. Ошондуктан динибизде да ата-эненин баласы үчүн кылынган дуасы сөзсүз кабыл болот. Бала аманат, ал Алланын пендеси. Сен болгону себепчисиң дейт го. Бул пикирге кошуласызбы, кошулбайсызбы, оюңузду жаза кетиңиз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Эгерде балаңыз мектепте өзүн коргоодо көйгөй болуп жатса, кызыктуу мектеп аттуу курсубузга чакырабыз. Бул курстан балаңыз туура мамиле кылуу, достошуу жана өзүн коргонуу боюнча сабактарга ээ боло алышат.